негизинен шайлоого баардыгыбыз даяр болуп калдык. Шайлоого керектүү нерселердин баардыгы алынып келинген. Өзгөчө жанагы өрт өчүрүү боюнча көп иш-аракеттер жүрүп жатат. Генераторлор, фонарлар баардыгы 28-не чейин толук даярдалып алынып келинет. Шайлоо менимче абдан жакшы, бийик деңгээлде өтөт деп турабыз. Бүгүнкү күндө Сокулук райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө Сокулук районунда 74 участок бар. Ошол 74 участоктун азыр ар биринде участкаларда өрт коопсуздук эрежелери боюнча түшүндүрүү иштери, коопсуздук эрежелери түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ар бир избирательный участоктарда коопсуздук эрежелери сакталып, азыркы күндө иш алып барылууда. Бүгүнкү күнү ушул Байын Антоновка жана Новополовка айылдарында ар бир участокко кирип, коопсуздук эрежелерин, өрт коопсуздугуна кандай дайындык, ошол боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат.